Талас шаарындагы университет жаңы китептер менен толукталды. Аталган китептер Кыргыз-Россия Славян университетинин окумуштуулары тарабынан жазылган. Орус тилин өздөштүрүүгө арналган басылма Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгү менен жарык көрдү. Жаңы эмгекти орус тилчи окутуучулар жана студенттер жактырышты. Бұл китепти биз биринчи курстарга орус тили сабагында колдоно турган абдан керектүү азыркы замандын талабына ылайыкташтырылган методикалар менен түзүлгөн китеп. Бир эле историясы жөн эмес, бул жерде орус тилинин грамматикасы да толук камтылган. Жалпы 480 дана китеп чыгарылган. Алар бир гана университетке эмес, облустагы мектептерге да тапшырылды. Китепти жазган автор Мамет Тагаев жаңы эмгекти мугалимдерге жакындан тааныштырды. Орус тилден кандай китеп керек? Кайсы методология, кайсы метод менен түзүлгөн китеп керек деп бул китепти жаздык. Бул жерде негизги китептин өзгөчөлүгү жалаң грамматика словарь эмес, негизги текст. Ошо орус тилдин мүнөзүн ушул китепте беришке аракет кылдык. Бул китеп Талас облусундагы мугалимдер, окутуучулар үчүн арналган. Ошону менен бирге орус тили үйрөнөм деген жаштарга бул китеп багытталган. Орус тилин үйрөнүүгө арналган бул китептерди чыгаруу демилгесин Альянс Алтын компаниясы колдоп берген. Натыйжада расмий тилди өздөштүрүүнүн жеңил ыкмасын сунуштаган окуу куралы пайда болду. Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгүн алканда китептер басып чыгарылып, бүгүнкү күндө ушу Талас мамлекеттик университетине, ошондой эле Талас облусундагы бардык мектептерге таркатуу иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Жалпы жонунан 480 дана китеп басып чыгарылды. Анын 80 Талас мамлекеттик университетине тапшырылды. Бул Талас районуна жана Талас шаарына 120 китеп. Мындан арда ушундай иш-чаралар Бакай Ата районунда, Айтматов районунда жана Манас райондорунда райондук билим берүү бөлүмдөрүнө китептер тапшыруу аземдери болот да. Белгилей кетсек, Талас районундагы жер үй алтын кенен иштеткен компания облустун билим берүү тармагындагы шарттарды жакшыртууга өзгөчө салым кошуп келүүдө. Буга чейин да муктаждык жаралган мектеп, бала бакчаларга эмерек, компьютердик жабдууларды жана предметтик жаңы китептерди сатып берген. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.